Энергетика тармагы бүгүнкү күндө оор кырдаалда. Бир жагынан суу жетишсиздиги орун алса, электр жеткирүүчү жабдуулар оңдоп түзөөгө муктаж. Каражаттын жетишсиздигинен улам электр зымдарынын, көмөкчөрдөн жана трансформаторлордун пайдалануу мөөнөтү эбак бүткөн. Алды жок эле дегенде 40 жыл мурда колдонууга берилген. Жалпысынан алып караганда 197 көмөкчөрдөнү 7,5 миңден артык километрликтеги аба чабалыкларын камсыздоо боюнча жумуштарды аткарабыз. Электр жабдыктарга өзү алардын срогу негизинен алып караганда 25 жыл берилет. А биздин 80% ашык жабдууларыбыз 25 жылдан 40 жылдан ашык иштеген жабдууларыбыз бар. Жалпы республика боюнча электр жабдууларынын 50-56%-ын колдонуу мөөнөтү аяктаган. Күз-кыш мезгилдерине даярдык көрүүнүн алкагында бардык компанияларга авариялык өчүрүүлөрдүн келип чыгуу тобокелдиктерин кыскартууга багытталган оңдоп түзөө кампаниясы өткөрүлүп турат. Бирок капиталдык ремонтко каражат жетишсиз. Мындан улам айрым аймактарда өчүрүүлөр орун алууда. Техникалык жөндөмдүүлөрүн жаңылап туруш үчүн биз ал жабдыктарыбызды өзүнүн убагы жеткенде, срогу жеткенде алмаштырып турушубуз негизинен алып караганда. Азыркы учурда ушул финансылык каражаттарга акча каражаттарына байланыштуу биз бул жабдууларды толугу менен өз убагында аткарганга мүмкүнчүлүктөрүбүз болбой жатат. Бирок болушунча өзүбүздө бар мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, жылдан жылга ремонттук жумуштарын, ошолорду аба чыбалыкларындагы, көмөкчөрдөгү жабдууларды жок дегенде утурумдук абалын жакшылап туруу максатында көптөгөн жумуштарды алып барабыз. Бүгүнкү күндө энергетикалык компаниялардын карызы 129 миллиард сом. Подстанциялар менен линиялар начар абалда. Буга оңдоп түзөө иштерине деп алынган каражаттардын максатсыз пайдаланылып, уурдалып кеткендиги себеп. Көйгөйдү чечип, энергетикалык каачылыктан чыгуу үчүн карыз албай, башка жолдорду издөө керек. Жалпыбыз күбө болуп келгендей, бул тармакта проблемаларды чечкендин ордуна тескерисинче проблеманын үстүнө проблемаларды үйүп, оңдоо иштерине деген шылтоо менен кредиттерди алышып, ал акчаларды ушул тармакка жумшабастан уурдап кетишип, натыйжада бүгүн энергетика тармагынын карызы 129 миллиард сомду түзүптүр. Ошого жараша көмөк чордондорубуз, линияларыбыз оңолгон эмес. Тескерисинче итке минип калган абалга келиптир. Бул акчалардын көпчүлүк бөлүгүн энергетиктер эмес, бийлик башында отурушкан атка минерлер уурдап кетишиптир. Бул маселе боюнча эсеп палатасына тапшырма берилет, изилдеп чыгабыз. Тармакты каатчылыктан чыгаруу жана мындан ары өнүктүрүү алкагында ири долбоорлор дагы ишке ашканы турат. Электр энергиясын өндүрүү боюнча пландаштырылган Токтогул 3 коргон ат башы гэстерин калыбына келтирүү, Камбар ата 2 гэсинин экинчи агрегатын ишке киргизүү боюнча долбоорлорду аягына чыгаруу жакынкы келечектеги артыкчылыктуу багыттар. Мындан тышкары энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев жашыл миллиард долбоору ишке ашып жатканын, анын алкагында 7 келишимге кол коюлганын кошумчалады. Генерация боюнча биринчи этап бул азыркы иштелип жаткан долбоорлордун аягына чыгуу. Бул Токтогул ГЭСтеги реабилитация жумуштары, Учкоргон ГЭСтеги реабилитация жумуштары, Ат башы ГЭСтеги реабилитация жумуштары. Андан тышкары Камбар ата ГЭС 2-нин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү. Бул кыска мөөнөттөгү азыркы жүрүп жаткан долбоорлор. Камбар ата 1 гэсинин курулушу өлкөнүн электр энергиясын экспорттоого өбөлгө болот. Мындай пикирин КМШнын эмгек сиңирген энергетиги Эргеш Төрөбаев билдирди. Нарын суусуна Советтер Союзу боюнча 26 гэс курулуш керек болчу. Пландаштырылган жана проекттери түзүлгөн. Ошонун ичинен эң негизгиси 16 гэс серьезный гэс курулуш керек да. Азыр ошол нарын суусуна курулганы 7 гэс гана курулду. Эгерде азыр Камбар ата бирди куруп алсак, 8-чи гэс болуп эсептелет. Камбар ата бир ушу гэстердин ичинен Токтогулдан кийинки эле чоң гэстердин бири болот. Куаттуулугу жагынан биринчи гэс болуп эсептелет. Өлкө үчүн чоң киреше алып келе турган дагы бир ири долбоор Касамин. Бул регионалдык деңгээлдеги масштабдуу курулуш. Энергия куаттуулуктарын жогорулатуунун жаңы барагын ачат. Борбордук Түштүк Азия өлкөлөрүнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө түрткү бермекчи.
Кааса Миң долбоору 10 жылдан ашуун убакыттан бери ишке ашпай келген. Бул Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан жана Пакистан мамлекеттерин электр чуалгылары аркылуу бириктире турган ири курулуш. Эл аралык стандарттарга ылайык электр энергиясы менен соода жүргүзүү механизмдерин иштеп чыгууга арналган. Тажикстан менен Кыргызстан бул экспорттоо мамлекеттер, жана Афганистан менен Пакистан бул сатып алуу мамлекеттерде электр энергиясын. Электр энергия бул келишимдерге ылайык только жай мезгилинде болот. Бул май айынан сентябрь айына. То есть бул мен эмнени айтып кетсе болот. Бизде өзүңөргө маалым болгондой Кыргызстанда эң негизгиси керектөөлөрдүн өсүшү бул кышкы мезгилде болот. Кышкы мезгилде экспорттоо болбойт. Эми максат реалдуу түрдө ишке ашып жатат. Баткен районундагы Кара Булак айылында Кааса Миң долбоорунун жогорку вольттуу электр мамычасынын пайдубалы түптөлгөн. Капсула салуу аземине мамлекет башчы катышкан. Бүгүнкү күндө 3 апрелде башталгандан бери 25 чактадай жанакы бетон фундаменттери опорага куюлуп бүттү. Андан тышкары дагы жумуштар улантылып жатат. Андан тышкары 35 чактадай котлованы казылды. Жана 100дөн ашуун жана опораларга келе турчу жолдору бүтүрүлдү. Иш алгач Баткен облусунда жүрүп, андан кийин Ош жана Жалал Абад облустарында улантылат. Анын алкагында электр тармактык комплексти модернизациялоо, жаңы көмөк чордондорду жана жогорку чыңалуудагы электр берүү чуалгылары курулмакчы. Сууга бай Кыргызстан жарыкты экспорттоочу эмес, импорттоочу өлкөгө айланганы кейиштүү. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров энергетика тармагынын адистери менен жолукканда белгилеген. Президент жагдайды оңдоо үчүн кечиктирилгис чараларды көрүүнү талап кылды. Энергетика тармагынын жаңгаш айткан мындай оор абалын көрүп туруп, көрмөксөнгө салган саясий кайдыгерликти, волюнтаризмди токтотпосок болбойт. Кыскасы, энергетика тармагын сактап калууга тийишпиз. Аны сактап калуу үчүн көптөн бери топтолуп, бирок чечилбей келген көйгөйлөрдү чечүүнү ниет кылып, биз чечкиндүү аракеттердин баарына барууга даярбыз. Дагы кайталайын, энергетика тармагындагы көйгөйлөр эмнеден улам жаралды? Түз эле айтайын, 30 жылдан берки айрым аткаминерлердин жеңил ойлуу саясий чайкоочулугунун айынан, эптеп эле уурдап калууну көздөгөн алдым жуттум мүдөлөрүнөн улам ушундай акыбалга кирептер болдук. 2022 жылдын жазына карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 5,5 миллиард куб метрге чейин түшүп кетиши ыктымал. Учурда көрсөткүч төмөн. Көлөм 8 миллиард куб метрден ылдыйласа авариялык кырдаал жаралып, каскад ишин токтотууга туура келет. Бүгүнкү күндө 8,63 миллиард куб түзөт. Суунун келиши 363 куб секундасына, чыгымы 317 куб секундасына 21 апрель күнү. Кестеги суунун көлөмүн көбөйтүү үчүн коңшу өлкөлөрдөн 3 жылдык мөөнөткө электр сатылып алынууда. Казакстан жана Өзбекстан менен сүйлөшүү жүрдү. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз товар алмашуу механизмге токтодук. Быйыл Казакстан бизге 900 миллион киловатт-саат электроэнергияны быйыл берет. Себеби биз быйыл өтө муктаж болуп атабыз электроэнергияга. Ушул 900 миллион киловатт-саатты биз быйыл алсак, биз эквиваленттүү көлөмдү Токтогул ГЭСте сууну толтура алабыз. Бул электроэнергиянын алуунун мааниси ошол, сууну толтуруш. Анан ушул эле электроэнергияны биз 3 жылда Казакстанга кайтарып беребиз. Энергетика тармагы кептелген мындай кырдаалдан чыгуунун бирден бир жолу бул тариф саясатын карап чыгуу. Көрүлүп жаткан чаралар аргасыздык. Бул мурда туура эмес саясат жүргүзүлгөндүгүнүн кесепети дешет серепчилер. Өнүгүү болбой атат. Мына биздин эле кошуналар 30 жылда 1,5 эсе, 2 эсе көбөйттү кубаттуулугун электр станцияларда. Биз 90-жылы канча анда 14 миллиард киловатт-час алчыбыз станциялардан. Азыр деле ошончо алып атабыз. Өнүгүү жок. Электр баасына байланыштуу маселе буга чейин дагы бир нече ирет көтөрүлүп келген. Бирок чечкиндүү кадамдар жасалган эмес. Тармакта 40 жылдан ашык тажрыйбасы бар эмгек сиңирген энергетик Карпбек Алымкуловдун айтымында буга чейин тариф экономикалык эмес, саясий социалдык маселе катары каралып келген. Бааны көтөрүү зарыл. Мүмкүнчүлүгү барлар толук төлөйт. Муктаждарга мамлекет тарабынан жеңилдик берилет. Карачы 129 миллиард. Эгерде өзүн өзү жапса, ушундай болот беле.
Kээ бирлер туура эмес түшүнүп атпайбы? Мисалы үчүн тетиги Токтогул ГЭСинин чыккан электр энергиянын эмеси 17 эле тыйын болот экен 1 киловатт сааты деп. Ал Токтогул ГЭСинин эмесинен чыгып атат. Аны Кыргызстандын баардыгына алып келиш керек. Анан элдин баардыгына таратып бериш керек. Ошолордун баардыгын алып келгенде бөлөк баа келип чыгат да. Эгерде энергетиканын экономикасын жакшыртабыз десек, анда мындай аргасыз чараларга баруу керек деген пикирге КМШнын эмгек сиңирген энергетиги Эргеш Төрөбаев дагы кошулат. Баанын жогорулашы керектөөчүлөрдүн электрди үнөмдөөсүн шарттайт, бирок аймактардын өзгөчөлүгү эске алынышы керек деп эсептейт. Тарифти көбөйтүш керек. Бишкек шаарына, Ош шаарына жана областын центриндеги потребительдерге. Себеби основном негизги электр энергияны кабыл алып аткан, колдонуп аткан бул ушул чоң шаарлар болуп эсептелет. Мындай арзан баада керек болсо да, керек болбосо да күйгүзүп отура берет да. Бааны көтөрүп неме кылсак, бир жагынан эл чогуу аракет кылып экономить этсек, биз тезирээк оңоюраак чыгабыз ушул немеде ситуациядан. Ошондуктан бул немени мероприятияны биздин элибиз туура түшүнүш керек. Адистер белгилегендей, учурда тарифтик саясаттын кемчилиги ар бир жаранга социалдык жеңилдиктер колдонулат. Андай эмес, калыс адилеттүү болуусу зарыл. Ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша электр энергиясын алышы керек. Тарифти кайра карап чыгуу боюнча төмөндөгүдөй сунуштар берилүүдө. Бул 2022 жылдын чыгымдарынын негизинде эсептелген. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн төлөмдү 74 тыйынга чейин төмөндөтүү. Турмушу начар болгон үй бүлөлөр үчүн чекти алып салуу. Жашоо шарты оор, алыскы жана тоолуу аймактардын жашоочуларына электр энергиясын 1 сом 4 тыйындан сатуу. Жашоо шарты жакшы үй бүлөлөргө чектөөлөрдү алып салуу менен 1 сом 48 тыйындан сатуу. Суунун тартыштыгына байланыштуу колунда бар үй бүлөлөргө кышында электр энергиясын пайдалануу 1000 киловатт сааттан ашса 2 сом 29 тыйындан болуусу сунушталууда. Бул бүгүнкү күндөгү электр энергиясынын өздүк наркы. Ыкчам түрдө барлыгын кыдырып көрүп, эгерде кандайдыр бир себептер менен чынында мындай кыйналган, аз болгон үй бүлөлөрдүн саны мындан көбүрөөк болсо, ошолорду тактап туруп социалдык коргоо министрлиги менен бирге аларды дагы ушул тизмеге коштургула деген. Өлкөдө өндүрүлгөн электр энергиясынын баасы КМШ мамлекеттерине салыштырмалуу бир топ эле арзан. Анын себеби электр жарыгынын 90% гидроэлектр станцияларынан иштелип чыгат. Ачык булактардан алынган КМШ өлкөлөрүндөгү калк үчүн электр энергиясына болгон тарифтер менен салыштырып көрөлү. КМШ өлкөлөрүндө электр энергиясына болгон тариф. Арменияда 1 киловатт саат электр энергиясына болгон тариф 5 сом 74 тыйындан 7 сом 38 тыйынга чейин эсептелинет. Азербайжанда 1 киловатт саат 3 сом 27 тыйындан 5 сом 13 тыйынга чейин. Грузияда болсо 1 киловатт саат электр энергиясына болгон баа 3 сом 65 тыйындан 6 сом 56 тыйынга чейин. Беларуста 1 киловатт саатка баа 3 сом 65 тыйындан 6 сом 39 тыйындын тегерегинде. Коңшу Казакстанда болсо 1 киловатт саат 2 сом 82 тыйындан 4 сом 83 тыйындын айланасында. Россияда 1 киловатт саат 5 сом 54 тыйындын тегерегинде. Ал эми Кыргызстанда 1 киловатт саат электр энергиясына болгон тариф 700 киловатт саатка чейин 70 тыйындан, ал эми андан ашыкча болсо 2 сом 15 тыйындан эсептелинет. Бизде электр энергетика эң эле арзан. Мисалы үчүн Казакстанды алсак 3 сомдон 5 сом 7 сомго чейин. Россияны алсак 7 сомдон 10 сомго чейин. Шаарлар боюнча, областтар боюнча өзүнчө тариф коюлган. Энергетикалык мүмкүнчүлүк жакшырганга чейин бул убактылуу чара. Эң башкысы социалдык адилеттүүлүктүн сакталышы зарыл. Колдонуучулар тарифтин жогорулашынан чочулабай эле койсо болот. Европадагы бардык өлкөлөр сыяктуу эле колунда барлар электр жарыгын колдонгону үчүн көбүрөөк төлөшү керек. Оор шартта жашаган адамдарга болсо жеңилдиктер берилет. Ички муктаждыктар албетте баягы электр энергияны кардарларга жеткирүү чыгымын жабыш керек. Ошону кандай жабабыз? Жанагы жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берилиш керек. А калган кардарлар толук баасын төлөбөскө аргасызбыз да. Албетте бул келечекте экономика көтөрүлсө
бул маселе кыйын деле эмес. Бул кайра бизге жардам берет. Электр баасына байланыштуу маселе буга чейин дагы бир нече ирет көтөрүлүп келген. Бирок чечкиндүү кадамдар жасалган эмес. Эгерде энергетиканын экономикасын жакшыртабыз десек, анда мындай аргасыз чараларга баруу керек дешет серепчилер. Эске сала кетсек, мамлекет башчысы Садыр Жапаров жарык пайдалануучуларды катмарга бөлүп, бааны ошого жараша коюу керектигин баса белгилеген. Электр энергиясына сунушталып жаткан жаңы тарифтик саясат августка чейин коомдук талкууда болот. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелди Кокулбеков, ЛТР, Жума Сереп.